Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ким жакшы жашоо кааласа, жашоону сүйүп жана шайыр шаттык менен кара. Анткени жашоо Аллахтан инсанга берилген белек. Ошондуктан жараткандын белегин кубанып, сүйүнүп кабыл кыл. Таңдын шооласын, жылмаюусун, укмуштуулугун кабыл кыл. Түндүн бейпилдигин, тынчтуулугун кабыл кыл. Көзүңдүн жарыктыгын, шаңдуулугун кабыл кыл. Сууну, Аллахка мактоолорду айтып ич. Абаны кубанып, сүйүнүп дем ал. Гүлдүн жытын Аллахка зикир айтуу менен жытта. Жаратылган нерселерди пикир кылууда үлгү ал. Жердеги берилген берекелүү нерселерден пайда ал. Гүлдестеден, атыр гүлдөн, шамалдын желинен, бакчанын жытынан, күндүн ысыгынан, айдын нурунан пайда ал. Ушул берилген жакшылыктарды пайдаланып, Аллахка кулдук кылып, соопторду күбөйт. Берген жакшылыктары үчүн жаратканга шүгүрлөрдү жана мактоолорду айт. Кайгы капа курчап бул жакшылыктарды көрбөй калуудан узак бол. Аллах берген неемат жакшылыктарды көрбөгөн болсоң, анда жакшылыкты билбеген нанкөр болосуң. Билгиниң, рызкы берүүчү кудурети күчтүү жараткан сага бул неемат жакшылыктарды берип, пайдаланып, өзүнө ибадат кылуу үчүн гана жаратты. Бул тууралуу Куранда айтат. О пайгамбарлар, таза, пакиса, адал ырыскылардан гана жегиле жана салих жакшы амалдарды кылгыла. 23:51. Коркунучтуу жашоо кубанычы менен айда. Кайгы азаптарды жана кыйноолорду жашоонун жашыл гүлдүү бакчасынан качууну жакшылык менен жашылданткан тоолор менен айда. Чындыгында Аллах өзүн өзү азапка салып нараазы болгондорду жаман көрөт. Алар туурасында мынтип айткан. Бирок дүйнөдөн безүүнү биз жасабасак деле, Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн алар өздөрү ойлоп табышты. Аны да жакшылап аткарышкан жок. 57:27. Аллах сага жакшылыкты, кооздукту, пайданы жаратты. Көзүңө сонун розалардын, жасминдердин, атыр гүлдөрүн жаратты. Жүрөгүңө туура жолду көрсөтүү үчүн Куранды түшүрүп, бардык далилдерди көрсөтүп койду. Акылыңа илимди берип, аны таратууну көрсөттү. Кулагыңа жакшы үндөрдү жаратты. Суунун шыркыраган, булбулдун сайраганын, андан да жакшысы Курандын эң жакшы үнү менен таасирленип чын жүрөктөн окуу үчүн жаратты. Тамагыңа даамдуу жемиштерди, таттуу мөмөлөрдү, тамшандырган эттерди жаратты. Суусундугуңа муздак, таза мөрөк сууларын, ар түркүн мөмөлөрдүн таттуу суусундуктарын жаратты. Бардык адал болгон суусундуктун ар түрдүү даамы бар. Үстүңө болсо жумшак кооз кийимдерди жаратты. Ошондуктан жеп ичип кийин, ысырап кылба, текебирленбе. Жөнөкөй жана орточо бол. Неемат жакшылыктар үчүн жаратканга шүгүр айт, анткени булардын баарын берген Аллах. Аллах Тааланын берген белегин кабыл кыл. Берилген белекти мурдуңду чүйрүп, капаланып кайтарба. Гүлдүн тикенин эле көрбө, күндүн ысыгын гана көрбө, түндүн караңгылыгын караба. Тоого чыгууда анын бийиктигине караба, жолдун узундугуна караба. Дагы эле шайыр шаңдуу болбой отурасыңбы? Айлананын кооздугуна карабайсыңбы? Күндүн жарыктыгын кара, айдын нурун кара. Жылдыздардын кандай гана жаркырап турганын кара. Таңдын тазалыгын кара, түндүн бейпилдигин кара. Бакчалар кооздугу менен өзүнө тартып турганын кара. Дарыянын шаркырап аккан үнүн кара. Мөндүрдүн шаркыраганын кара. Жамгырдын мөлтүрөгөнүн кара. Куштардын сайраганын кара. Айланадагы мейкиндиктин кара. Асмандын укмуштуулугун кара. Алдыңда ар түркүн бак дарактар турат. Таладагы өсүп жаткан буудайлар турат. Ар түрдүү мөмөлүү бак дарактар турат. Мөлмүлдөгөн көгүш көлдөр турат. О инсан, берилген белекти чын жүрөктөн ыраазы болуп кабыл кыл. Сенин алдыңда укмуштуудай салтанаттуу жаратылыш турат. Ал жаратылышка жалгыз жараткандын жазып койгон сөздөрү бар.
Сен аларды окууң үчүн жазып койгон. Ал жазууда ааламдын укмуштуулугу, жараткандын кудуреттүүлүгү, жаратылыш ушундай кооз жана өтө дыкаттык менен жаратылганын көрсөтүп койгон. Байкуш төмөн чөккөн, кабагы ачылбаган, албетте ал байкуш инсан. Туура жүрбөгөн, өз жанына ыраазы эмес адамдардан жашоодон ыраазы эмес. Бул жашоодо зынданда камалгандай жашайт. Өмүрүн тозокто күйүп жаткандай өткөрөт. Бай болуп туруп кедейлик келип калбасын деп ойлойт. Ден соолугу болуп туруп ооруну күтөт. Бейпилдикте жашап туруп коркунучту күтөт. Ал эми чыныгы момун кандай жашоо болсо да бир калыпта жашайт. Анткени ал жашоонун жаркын жагына карайт, баардык нерсенин кооз жагына карайт. Ал кыйынчылыктан кийин жыргалчылык келүүсүн күтөт. Кайгы кападан кийин бактылуулукту күтөт. Анткени анда ыйман жана билим бар. Жакшы көз карашта жашайт. Ар бир көздөн аккан жашты аарчыйт, башкаларга жардам берет. Ар бир кыйынчылыкты чече билет. Анткени ал ыйманы менен такыба ар дайым ийгиликтүү, кадыр барктуу болоорун билет. Себеби Аллах Таала ыймандуулар тууралуу ушундай деп айтат: "О момундар, алсырабагыла жана кайгырбагыла. Ыймандуу болсоңор эле силер жогорусуңар." 3:139. Эмне үчүн өз жанын кыят? Эгер инсан соңку даражага чейин чөгүп кеткен болсо, баардыгынан тоюп жадаган болсо, анын жашоо турмушу эч кандай маани бербей калат. Бул дүйнөдө жашоого ылайыктуу болбой калат. Ошондо инсан жашоонун кантип токтотууну, кантип өзүн өзү өлтүрүүнү ойлоно баштайт. Ал эми Аллах Таалага ыйман келтирген момун мусулман андайды эч качан кылбайт. Анткени анын көз алдында дүйнө канчалык караңгы болсо да, анда үмүт деген нерсе болот жана сабырдуулук болот. Ошондуктан момун мусулман өз жанын кыйбайт. Себеби жашоо кандай болсо ошондой жашайт. Күндөр айланып кете берерин билет. Кыйынчылыктын артынан жеңилдик келерин, кайгынын артынан кубаныч келерин, машакаттуу караңгылыктын артынан эс ала турган таңдын келерин билет. Аллах Таала Куранда айткандай: "Акыйкатта кыйынчылыктын артынан жеңилдик келет. Чындыгында кыйындык улай жеңилдик келет." 94:5-6. Өз жанын кыйганга баргандар ушул экөөнүн бирөөсү болот деп ислам аалымдары айтып кеткен. Биринчиси Аллах Таалага ишенбеген адам. Кудай жок, акырет жок, кыямат күнү жок, бейиш да, тозок да жок деп түшүнүшөт. Бул жашоо ойноп, жыргаш үчүн гана деп ойлойт. Бул аалам кокусунан эле пайда болуп калган деп түшүнөт. Ошондуктан ал жашоосун да, өлүмүн да жаман деп көрөт. Экинчиси болсо түшүнүгү жок адам. Анын көзү караңгылашып, акыл эси ордунда эмес болот. Акылын жоготкон адамдар сыяктуу иштерди жасап калат. Ал эми Аллахка ыйман келтирип, акыретке ишенген момун мусулмандын акыл эси ордунда болуп, жашоосун мындай жаман акпалда бүтүшүн эч ойлонбойт. Анткени Аллахтын алдында жооп берерин билет. Өз жанын эмне менен кыйган болсо, ошол нерсе менен тозокто азапталаарын да билет. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: "Кимде-ким тоодон өзүн ыргытып, өз жанын кыйган болсо, ал тозокто да ошентип ыргытып түбөлүк азапталат. Кимде-ким уу ичип өз жанын кыйган болсо, ал тозокто да ошентип колуна уу алып ичип түбөлүк азапталат. Кимде-ким темир менен өз жанын кыйган болсо, ал тозокто да ошентип темирдин колуна алып ичине сайып түбөлүк азапталат." Ошондуктан ыйман бул эң чоң күч, түгөнгүс жардам, түгөнбөгөн казына. Канчалык мусибат, кыйынчылык, кайгы капа, караңгылыгы күчөсө да, момун мусулман сөзсүз Аллахтан жардам болоорун күтүп сабыр кылат. Сабыр да бир ибадат. Ар бир мусибатка сабыр кылуу да бир сооп амал жана Аллахтын жазмыш тагдырына моюнсунуп, ага ыйман келтирүү, ошондой эле бул дүйнө өтүп кетүүчү бир жол жана ал жолдон өтүп түбөлүк түгөнгүс бактылуулукка бара турган башка ааламга баруу экендигине чын жүрөктөн ишенүү. Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Эркекпи же аялбы ыйман келтирип, салих жакшы иштерди жасаса, ага мыкты жашоо беребиз. Ошентип аларга акыретте кылган иштеринен да жакшыраак сыйлык беребиз." 16:97. Ал эми Кудайга ишенбегендин акылы оорукчан. Ал ыйманын жоготкондо гана өз жанын кыюун ойлонот. Түшүнүгү паст болуп, анын машакаттары сабырдуулугунан да жогорулап кетет. Анда сабырдуулукта, ыйманда жок. Соңунда жашоосун өз жанын кыюу менен бүтүрөт. Өз жанын кыйган, жогоруда айтып өткөн Кудайга ишенбеген адам болот, же болбосо ыйманы алсыз, түшүнүгү төмөн, жакшы сооп амалдарды аз кылган, намаз окубаган, Аллахтын кудуреттүүлүгүн сезбеген адам болот, же болбосо араккеч адам, наркоман адам, өз жанынан, үй бүлөсүнөн, адамдардан, жашоодон өч алгысы келген адам.
кээ бир өз жанын кыйгандар тууралуу угуп калдым. Көрсө алар түз жүргөн адамдар эмес экен. Мурунтан эле ыймандуулукка көңүл бурбаган, түшүнүгү өзүнчө эле башкача болгон. Эгер алардан бирөөсү бир аз ыймандуулукка көңүл бурганда, түшүнүгү өз билемдикке салбаганда, жашоо турмуш кандай шайыр болсо ошондой кабыл алмак. Ошондо неемат жакшылыктарга шүгүр айтууну билмек, мусибаттарга сабыр кылууну билмек, күнөөлөргө кечирим бар экендигин билмек. Кээ бир сабырдуу момун мусулмандардын өмүр баяндарын окусам, алардын башына эң чоң балээ мусибаттар түшүптүр. Бирок алар баарына сабыр кылып, ыйманына ыйман кошулуп, тагдырдын жазмышына ыраазы болуп кабыл кылышкан. Алардан кээ бирлерин аябай азапташып, камчы менен сабашып, түрмөгө камап, аягында дарга асышканда, бул дүйнөдөн ыраазы болгон абалда баарын Аллахка тапшырып жылмаюу менен кош айтышкан. Бул мисалга Хубайб ибну Ади деген сахабаны алсак болот. Аны мушриктер, көп кудайчылар Меккеде азапташып, андан соң дардын жанына алып келип асмакчы болушканда, ал 2 рет намаз окуп алууга уруксат бергиле деп сурайт. Уруксат берилип, намазын окуп бүткөндөн соң ал элди карап, Аллахка ант, эгер менин өлүмүмдөн корккондугунан ушундай кылды деп ойлосоңор, анда намазымды созуп узунураак кылып окумакмын деп айткан. Ошентип аны дарга аса баштаганда, ал көкүрөгүн бийик көтөрүп, эч тайманбастан ушул ирсабын токуп айткан экен. Мусулман болуп өлгөндүгүм үчүн эч кам санабаймын. Кандай болгон күндө да Аллахка бармакмын. Момун мусулмандар өз жанын кыюу тууралуу ойлошпойт. Анткени алар Аллахтын өкүмү менен жүрүшөт. Кыйынчылыктарда да, жеңилчиликте да Аллахка ибадат кылышат. Бардык нерсеге тагдырга жазылганы болот. Бардыгы Аллахтын буйруганындай болот деп башкаларга да үйрөтөт. Эгер силер аларды жактырбасаңар да, сабыр кылгыла. Силер жаман көргөн нерселерден мүмкүн Аллах көп жакшылыктарды берер. 4:19. Өз жанын кыйгандар төмөн чөккөн, аракет кылбаган, эч нерсе жасабаган инсандар болот. Тирүүлүгү да, өлүмү да ал үчүн баары бир деп ойлойт. Жашаганга болбой калды деп түшүнөт. Шайыр шаттуулук. Шайырдык жандын азыгы, жүрөктүн эң чоң күч энергиясы, ыймандын кубаты, инсандын кубанган абалда максатына жеткирет. Ар намыстын тынчтуулугу, кадамдын ишеними. Ал эми чүңкүүдөн узак бол. Чүңкүгөндүк тагдырга наразы болгондук. Өзүнөн өзү шектенгендик, амал кылууда жалкоолук, алдыга койгон кадамдын чөгүүсү. Шайыр болгон күнүңдө баардык иштин акыйкатын көрөсүң. Баардык жолдор алдыңда ачык болот, жүрөгүңдө каалоо сезими пайда болот. Алдыңа үмүттөр ачылат. Максатыңа жетүү үчүн аракетиңди жасайсың. Кандай гана жакшы иштерди жасоого аракет кылба, ошону Аллах сага жеңилдеткендей болот. Анткени сен Аллах кудуреттүү зат экендигине ишенесиң. Ал эми шектене берген, азгырыла берген адам болсо, тескерисинче ойлойт. Анын каалоосу жаман, чечкиндүүлүгү жок. Алдыга койгон кадамы алсыз, максатына койгон нерсени ишке ашыра албайт. Каалоосуна жете албайт, турмуштагы жетишкендикти сезбейт, жакшылык менен кошо жүрбөйт, анткени ал кылган ишин туура деп шайтанга ишенет. Шайтан кедейликти убада кылып, бузукулукка буйруйт. 2:268. Ошондуктан шайтандын убадаларына моюнсунуудан узак бол. Анткени ал кедейликти, ооруну, жеңилүүнү, көңүл чөгүүнү, ийгилик болбоорун жана башка ушул сыяктуу жамандыктарды убада кылат. Шайтандын буйруктарын аткаруудан узак бол. Анткени ал капырлыкка, экижүздүүлүккө жана бузукулукка буйруйт. Шаңдуу аракетчил адам биринчи кадамынан баштап эле ийгиликти жаратат. Улуу адамдардын эң көрүнүктүү сыпаттары бул шайырдуулук, аракетчилдик, кеңпейилдик, Роббисинин убадаларына ишенүү, өз напсилерин жеңе билгендик. Алар напсинин каалоосу менен эмес, шариаттын каалоосу менен жүрөт. Динсиз эмес, ыймандуу, бидаат эмес, сүннөт менен жүрөт. Нараазычылык менен эмес, ыраазы болуп жүрөт. Жалкоолук менен эмес, аракеттүүлүк менен жүрөт. Ошондуктан алар шайырдуулук, аракеттүүлүгү менен Аллахтын бул ааламга берген мыйзамына баш ийишет. Алар шайырдуулукту күндүн нурунан, айдын жылмаюусунан, жылдыздардын кооздугунан жана гүлдөрдүн жыттуулугунан көрүшөт. Шайырдуулук бул бакыттын, кооздуктун, ийгиликтин, жеңиштин жана максаттын досу. Ал эми чүңкүү бул бактысыздыктын, ийгиликсиздиктин, жеңилүүнүн, максатсыздыктын досу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда шайыр аракетчил эле. Шайырдуулукту жакшы көрүп, ошону менен сахабаларына да даават кылса, чоң жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетип, ислам динин ар дайым сакталып кала берүүсүн убада кылар эле. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берген убада ишке ашкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоо турмушунун баары жакшы аян. Ийгилик,
шайыр дайыма жеңиш менен ар дайым берекелүү болуп өткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчигендер да ушундай болгону жакшы. Ошондо гана күнүнө тепкич менен жогору көтөрүлө берет. Силер бардык баскычтар аркылуу өтөсүңөр. 84-19. Момун мусулмандын күнүнөн ыйманына ыйман, илимине илем, бактына бакыт, ырайымына ырайым, берешендигине берешендик, даңкына даңк, жакшылыгына жакшылык жана адебине адеп кошулат. Ал эми эки жүздүү болсо, катасына ката, бактсыздыкка бактсыздык жана жаманына жаман кошулат. Анткени аларды кыйроо күтүп турат жана амалдарын текке кетиришет. 47-8. Эки жүздүү инсан Аллахтын убадасын жалганга чыгарып, шайтандын калпчылыгына ишенет. Ошондуктан анын даражасы эң паст жана Аллахтан узак. Ишинин арты ийгиликсиздик менен бүтөт. Өзүнүн адашкан жолго салып, ошого баш оту менен кирип кетет. Анын жүзүнөн нур кетип, аң сезими төмөн болот. Баскан жолу туура эмес болуп, кылган амалы текке кетет. Жүрөгү бузук, тирүү да өлүк да эмес. Дайыма артка алдыга кетенчиктейт. Тынчсызданат, күмөн санайт, азгырылат, алданат жана кыялданат. Ал эми жүрөгүндө ыйманы бар адам болсо, тескерисинче болот. Ал дайыма такыба, ички жана сырткы дүйнөсү таза жана күчтүү болот. Себеби Аллах ага келечекте ыраазы боло турган нерселерди берет. Момун мусулман жашоосунда дайыма айланага шайыр шаңдуулугу менен карайт. Ал жүрөгүндөгү болгон ыйманы, ишеничи менен бактылуу жашайт. Көкүрөгүндө жалгыз Аллахка болгон ишеними бар. Ал намыстуу, нурдуу, алдына туура жолду коюп, ошону менен жүрөт. Максатына жетерин билет. Анткени анын ээси жалгыз Аллах, пайгамбары Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, китеби Куран, кыбласы Кааба, максаты бейишке жетүү. Анын ар бир күнү майрам, ар бир сааты жакшы нерсе. Ар дайым шаңдуу, кубанычта, бактылуу, нур үстүнө нур кошулат. Ошондуктан, о адам баласы, шайыр бол, өзүңө жакшылыкты, артыкчылыкты, туура жолду жарат. Жүрөгүңө ийгиликти, жакшылыкты, куш кабар бер. Башкаларга да ыймандуулукту, берекени, кечиримдүүлүктү жана эң жакшы жетишкендиктерди айт. Бактылуулуктан эр жүрөк болосуң. Эр жүрөктүүлүк максатка жетүүчү күч. Эр жүрөктүүлүгүңдүн күчү канчалык даражада болсо, максатыңа да ошончолук жетесиң. Биринчи эр жүрөктүүлүктү шайтандын алдына көрсөтүшүң керек. Анын буйругуна баш ийбе, жолун жолдобо, ага моюн сунба. Андан соң напсиңдин алдында эр жүрөк болушуң керек. Напси балээнин айтканын кылба, анын кеңешине кошулба, акылыңды ага жеңдирбе. Ошондо жамандыкка буйруган напси балээнин алдында эр жүрөк болосуң. Напсини ыйман, артыкчылык жана туура жол менен жең. Шарият жолун үйрөнүп, аны напсиңе орнот. Ошондо акыйкатсыздыктын алдында эр жүрөк болосуң. Акыйкатсыздыкка баш ээ көрбө. Досторуңдун жанында эр жүрөк болуп, аларга туура жолду көрсөтүүдө сылыктык менен кеп кеңештериңди айт. Сенин эр жүрөктүүлүгүң алдыга жогоруга көтөрүлүүчү энергияң. Эгерде эр жүрөк болбосоң, анда максатыңа жете албайсың, каалооңду түшүнө албайсың. Анткени коркоктук жаны алсыз, чечкиндүү эмес, жүрөгү алсыз болот. Коркок болоор болбос сөздөргө, калп ушактарга ишене берет, жаман нерселер келип калат деп корко берет. Келечектеги ой максатына жетпей кала тургандай ойлой берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда коркок болуудан сактаарын Аллахтан суранган. Анткени коркоктуктун акыйкаттын алдында кошо турган эч салымы жок. Коркок жаман нерсе келбестен алдың анын келээрин күтөт. Ийгиликке жетпей туруп, анын болбой калуусуна ишенет. Ийгилик тууралуу айтылган аяттарга, хадистерге ишенбейт. Баатырлардын баатырдыгына, улуу инсандардын эр жүрөктүгүнө ишенбейт. Чындыгында коркок бардык нерседен корко берет. Ыр жазуудан, китеп окуудан, маселе айтуудан, бир иш баштоодон, университет куруудан, фирма ачуудан. Анткени ал бардык нерсенин эсебин шайтандын мектебинен туура эмес алат. Шайтан кедейликти убада кылып, бузукулукка буйруйт. 2:268. Ошондуктан ал ийгиликке жетүү болбой калды. Жакшылык ээлери кетти. Максатка жетүү деген жок. Айкөлдүк, кеңпейилдик болбойт. Илим өчүп кетти деген шайтандын сөздөрүнө ишенет. Анткени коркокко кооптуу иштин кереги жок. Себеби жанга коркунучу бар деп түшүнөт. Өзүңөрдү өз колуңар менен отко таштабагыла деп далил кылат. Коркоктун аскер башчы болгонун көрдүңбү? Же бир жерди куткарганын көрдүңбү? Же башкаларды түз жолго салганын көрдүңбү? Же бир ачылыш жасаганын көрдүңбү? Мындайды эч качан кылбайт. Анткени ийгиликке жетүү мыйзамы эр жүрөктүүлүктү, чечкиндүүлүктү талап кылат. Ал эми коркокто болсо, бул шарттардын бири да жок. Андай болсо чечкиндүү болуп, кетенчиктебей алдыга аракет жаса,
ошондо ийгилик алдыда ачык болот. Ийгиликке жетүү качан гана Аллах үчүн түнкү уйкуңду бергенде болот. Рахаттанып эс алууну токтоткондо болот. Убактыңды эң кымбат иштерге сарпаганыңда болот. Өмүрүңдү адеп ахлак үчүн бергениңде болот. Ошондо инсан ийгиликтен ийгиликке, жакшылыктан жакшылыкка, кадыр-барктан кадыр-баркка, чечкиндүүлүктөн чечкиндүүлүккө көтөрүлө берет. Эржүрөктүүлүк Кудайдын берген белеги, аны эң жакшы пенделерге гана берет. Эң эржүрөк пайгамбарлар алейхиссаламдар болот. Анткени алар акыйкатсыздык менен, динсиздик менен, көп кудайчылык менен күрөшүп, болгон күчү менен дүйнөнүн алдында бекем турат. Акыйкат жолунда жүрөт. Аллах Таала тарабынан берилген вазыйфаны эң чечкиндүүлүк менен аткарат. Пайгамбарлардан соң эржүрөк бул ар бир кайрымдуу, фазилеттүү, шарапаттуу момун мусулман болот. Чындыгында жашоо бул майдан сыяктуу. Анда ким эржүрөк болсо, ошол утуп чыгат. Ал эми коркок болсо майданга түшүүнү такыр ойлобойт. Ал дайыма артта жүрөт. Анын орду төмөндө ылдыйда. Ошондуктан алар артта калуучулар менен бирге болууну каалашты. 987. Коркоктор өздөрүнө алдыга чыгуу болбойт. Алдыга умтулуу бул шайтандын иши. Фазилет артыкчылыкты каалап, жанды кыйноо бул караңгылык, билимсиздик деген жана башка мыйзамдарды чыгарып алышкан. Сүйүктүү, сүйкүмдүү бол. Кааласаң сүйүктүү боло аласың. Эгер сүйүктүү нерселерге себеп боло турган иштерди аткарсаң, сүйүү көпүрөсүн курасың. Инсаптуулугуң жана намысың таза болсо, ошондо сүйүктүү боло аласың. Сүйүктүү болоордон алдың жүрөгүңдү көрө албастыктан, жаман көрүүдөн, кызгануудан жана баардык жаман сапаттардан тазалоону баштап, ордуна ыйманды, сүйүүнү жана бейпилдикти орнот. Раббиңе, өзүңө жана инсандарга жакшы ой пикирде бол. Айланаңа кубанычтуулукту, тынчтыкты, ырайымдуулукту тарат. Сүйүү бул жакшы сөз, кооз мамиле, шайырдуулук, кеңпейилдик, айкөлдүк жана башкаларга зыян келтирбөө менен келет. Тилиңден ушакты, жаман сөздөрдү, урушуп талашууну, бирөөгө каргыш айтууну жана башкаларды мыскылдоону алып салгын. Башкаларга кыянат кылууну, сындоолорду, айыптарын аңдууну өзүңдөн өчүрүп салгын. Инсандардагы болгон нерсе жакшылык, кайрымдуулук, артыкчылык болот. Ушул нерселер менен сен да башкаларга мамиле кылсаң, акыбети жакшы болот. Инсандардын кылбаган күнөөлөрү үчүн тигиндей кылыш керек, мындай кылыш керек, сабаш керек, өлтүрүш керек деп өкүм чыгарбагын. Начар адамдын өзүнө да, элге да терс таасири болот. Ал башкаларга зыян жеткирет, дайыма кыжырдана берет. Ичи толо уу, мунусун чагат, тигини тиштейт, буга үрөт, башкаларды коркутуп үркүтөт, бирөөнү сүзөт. Ал өгүздөн сүзүүнү алат, чаяндан чагууну алат, иттен үрүүнү үйрөнөт, эшектен келесоолукту алат, карышкырдын жырткычтыкты алат. Ошондуктан ал өз жанына да, башкаларга да зыян жеткирет. Жүрөгү менен көрө албайт, тили менен ушактайт, көзүн чекчейтип кабагын салат, колу менен кордук көрсөтөт, акылы менен куулук кылат. Мына ушундайларды элдин арасынан бөлүп чыгарып, руханиятты дарылоо керек. Ал эми түз жүргөн инсан, ал мөрөк суусундай таза, бакчадагы кооз гүлдөй жыттуу, зейтун дарагындай пайдалуу. Аны куштар жакшы көрөт, булбулдар ашык болот. Жел аргы ага желбиреп турат, шүйдүрүм аны тазалап турат. Сүйүктүү бул жашоодо ырдалып келген жакшы ыр, ооз-мооз айтылып келген үлгүлүү хикая. Сүйүктүү бул көпчүлүктүн жүрөгүнөн өз ордун табат, кадыр барктуу, урмат сыйлуу болот. Сүйүктүү бул таажы кийбеген падыша, байлыгы жок бай, колдоочусу жок күчтүү, бийлиги жок сүр, аскери жок күч. Аны жер жакшы көрөт, асман урматтайт, жаратылыш жактырат. Жүрөктөр ага карап ийилет, башкалар ага дуба кылат. Бардык жерде өз орду болот. Ар намыстуу, кадыр барктуу болот. Эгер сенде чыныгы ыйман, кичпейилдүүлүк, жылуу сезим, жумшак мамиле, ар намыс, урматсый болсо, анда сени Аллах да жакшы көрөт. Атаңдын көңүлүндө болосуң, апаң өз кучагына алат. Аялың турмуш курууда жакшы жөрөлгө болот. Балаң айтканыңды кылат. Жок болсоң, досторуң сагынат, адамдар сени сурашып турат. Ар дайым сен амандыкта, тынчтыкта, урматсый жана кадыр баркта жүрөсүң. Анткени жашоо бул чыныгы ыйман, башкалар менен жакшы мамиле жана бир туугандык, жаратылыш менен жакшы жашоо эркиндигин билдиң. Сүйүктүүдө башкаларга душмандык кылууга, каталарын аңдууга убакыт жок. Сүйүктүү ар дайым бир нерсе менен алек болот. Намаз окуу, китеп окуу, башкаларга жакшы мамиле кылуу жана башка пайдалуу иштер менен алек болот. Ал ар дайым жакшы жолдо жана ийгиликте жүрөт. Мусулмандар анын колунан да, тилинен да зыян көрбөйт. Дайыма башкалардын алдында аманатчыл болот.
жүрөгү таза, ар намустуу, эч качан кыянатчылык же башкаларды сындоо деген нерсе анда жок болот. Колу жаман арам иштерге барган эмес, тили ушактан, жаман сөздөрдөн узак болот. Сүйүктүү эгер каза болсо, асман ыйлайт, жер ырайым кучагын ачат. Калайыкка батасын берет, жараткан мээримин төгөт. Кабырда аны куш кабар менен кучагын жайып тосуп алат. Эреже жана тартиптүүлүк. Ким максатына жетүүнү кааласа, анда тартиптүүлүктү, эрежени сактасын. Анткени бул ааламдын өз эрежеси бар, ааламдагы баардык нерсенин өз тартиби жана нугу бар. Күндүн өз айлануусунда айга жетүүсү мүмкүн эмес. Түн да күндүздөн илгериленбейт. Ар бири өз нугунда көктө сүзөт. 36-40. Жашоо турмушта эрежени сактай бил. 5 убакыт намазда эрежени үйрөтөт. Анткени ар биринин белгилүү өз убактысы бар. Орозодо бир белгилүү убакта болот. Зекетта жыл айланып толгондо берилет. Ажылыкта белгилүү бир айда болот. Аллахтын жараткан табияты, шарият мыйзамы бир тартипке, эрежеге курулган. Эмнеге сен ошол эрежени бузасың? Эгер аткара алсаң, жумушуңду 5 убакыт намазыңдын арасына бөл. Багымдат намазынан кийин зикир айтып Куран оку. Күн чыккандан баштап 5имге чейин жумушуңду аткар. 5им намазынан кийин түшкү тамагыңды жеп, жарым саат же 1 сааттай уктап эс ал. Асыр намазына чейин калган жумушуңду бүтүрүп, асыр намазынан кийин пайдалуу китептерди оку. Шам намазынан кийин үй бүлөң, дос, туугандарың менен бол. Куптан намазынан кийин кечки тамак, анан уйкуга бар. Түндүн жарымында туруп тахажжуд намазын окуп, Куран оку. Бейшемби күнү көңүл ачып эс ал. Жума күндү ибадатка, дуба кылууга, ыймандуулукка бөл. Тамак убактысында белгилүү убакытка бөлүп, андан кечикпе да, эрте да жебе. Өзүңө жана башкаларга зыярат кылуу убагында белгиле. Жашооңду башаламандыктан абайлагын, анткени башаламандык сени артка тартат. Жашоо турмушуңда ар бир нерсенин өз убактысы болсун. Бир убакытты китеп кароого бөл, бир убакытты Куран окууга бөл, бир убакытты спорт менен машыгууга бөл, бир убакытты үй бүлөңө бөл, бир убакытты ой пикир кылганга бөл, бир убакытты башка адамдарга бөл. Эгер ушундай кылып жашоо эрежеси менен жүрсөң, анда бардыгына убакыт жетээрлик болот. Ал эми тартипсиз, эрежесиз жашасаң, анда убакыт менен кош айтыша бер. Ошондо жашоо турмушуң пайдасыз нерселер менен өтүп кетет. Ал эми эреже бул ишканаңды, бөлмөңдү, уйкуңду, машинаңды, кийимиңди тартип эрежеге салуу болот. Ошондуктан жашоо турмушуңду тартипке сал. Кагаздарыңды, китептериңди, калемдериңди, телефонуңду, сумкаңды, кийимдериңдин ар бирине өз убактысын жана ордун бер. Башаламандыктан узак болуп, ысырапкор болбо. Ашыкча барактарды, жарабай калган калемдерди, жыртылган кийимдерди, иштебеген телефонду башаламандык кылбай жок кыл. Үнөмдүү жана иреттүү болсоң, көңүлүң да таза, жаның тынч жашайт. Тартиптүү жана иреттүү жашаган адам ийгиликке жетет. Ал эми башаламан жашаган адам ийгиликке жетпейт. Күн менен айдын өз нугуна айланып жатканын, түн менен күндүздүн өз тартибинде биринин артынан бири келип жатканын көрбөйсүңбү? Андай болсо эмне үчүн сен табияттын мыйзамына терс келген иштерди жасайсың? Эгер кийимиңди кийсең, ар бирин өз иретине келтир. Тазалыкты сактап, жыпар-жыттуу бол. Бардык иште иреттүү, тартиптүү болуп, ар биринин өз ордун бер. Намаз убагына жакшылап, чын жүрөктөн ийилип кириш. Жумуш убактысын берилүү менен аракет жасап, так жана мыкты аткар. Китеп окууда ой пикир жүргүзүп, андан пайда ал. Үй бүлө менен болгондо жакшы мамиледе болуп, көңүлдүү бол. Конок күткөндө маанайың ачык болуп, урмат сый көрсөт. Ата энеңе жакшылык кылып, урматтап, сыйлап, кызматын кыл. Эреже, тартипте ар бир нерсенин өз укугу жана убактысы бар. Аллахтын, үй бүлөнүн, көздүн, напсинин, коноктун жана башка ар биринин укугун бер. Ошондуктан ар биринин өз укугу бар, ошону сактай билишибиз керек. Акылдын укугу пайдалуу илимдерди алып, жакшы нерселерди акылга орноштуруу. Напсинин укугу ыйман менен напсидеги болгон бардык жаман нерселерди тазалоо. Дененин укугу адал ырыскыны берип, шарият мыйзамы менен жүрүү. Бул эреже тартиптер инсандын жумушуна карай ар түрдүү болот. Студенттин эреже тартиби окуу үйрөнүү. Казыныкы өз жумушунда эл үчүн кызмат кылып, талашып тартышкандарды чечүү. Мугалимдики окуучуларга илим үйрөтүп, келечектеги муунду тарбиялоо. Кыскасы, сенде күнүмдүк программаң болуп, ар нерсеге даяр турууң керек. Бир күндү да текке кетирбей, ошол күндү жумуш, ибадат, жакшылык,
артыкчылык менен жадабастан пайдалуу өткөрүүң керек. Бул жашоону ыраазычылык менен туура түз жолдо жүрүп эң жөнөкөй кылып өткөр. Бул жашоону башаламандыкта, текеберликте, бекерчиликте өткөрбө. Анткени жашоо бул эң сонун эреже тартиптин үстүнө курулган. Намаздын, китеп окуунун, жеп ичүүнүн, уйкунун, ойгонуунун, зыяраттын, жумуштун, сапардын, оюн күлкүнүн ар биринин өз эреже тартиби, убактысы бар. Чөнтөгүңдө күнүмдүк, апталык, айлык, жумалык жумуш программасы болсун. Эгер андай болбосо, анда эч нерседен жок болуп өтүп кетесиң. Эч нерседен жок адамдарды эч ким эскербейт. Эгер нөлдү сандын башына койсок, ал окулбайт да, айтылбайт да. Сен да ошондой болуп калба. Аллахтын толук келмеси менен шайтандын, напсинин жамандыгынан сакташын жана убакытты жумушту текке өткөрбөөнү сураймын. Оң жактар. О адам баласы, сен өмүр китебиңдин авторусуң. Сен калем дептерсиң. Сен өмүр китебиңди жазууга эч ким жоопкер эмес. Өз жолуңду, максатыңды туура танда. Ар бир жандын жасаган жакшылыгы өз пайдасына, ал эми жамандыгы өз зыянына. 2:286. Жаман ой пикир каптаган инсан кайгы капада, ийгиликсиздикте боло берет. Анан ошол кайгы капага, ийгиликсиздикке жаны көнүп калат. Мусибат каптаса, бактысыз, нараазы болуп, арыз муңду айтпа. Эгер айтсаң, анда дайыма кайгы капада жүрө бересиң, мусибатта жашай бересиң. Ошондуктан кирип алган ошол түрмөдөн өз каалооң менен чык, анткени сен өзүң ошол түрмөнү куруп алдың. Ал түрмөнү бузуп, эркиндикке, тынчтыкка, саламаттыкка чык. Башыма бир коркунуч келет, жамандык болот деп кыжаалат боло бербегин. Алар Аллахтын түз жолунан четтеген кезде, Аллах алардын жүрөгүн туура жолдон адаштырды. 61:5. Эгерде бир жамандык тууралуу ойлоно берсең, акылың ошого бурулуп, аны чоңойтуп жиберет да, жүрөгүң ошол үчүн күйүттө кала берет. Ошондо мусибат сени менен кошо жашап, жүрөгүң мачалка сыяктуу болуп, баардык жамандыктарды, кайгы капаны өзүнө сиңирип алат. Анткени жүрөк кайгы капаны, жамандыкты бат кабыл кылуучу. Эгерде неемат, жакшылыктар жана жашооңдун ийгиликтери тууралуу ойлонсоң, жүрөгүң куунак болуп, руханий байлыгың куштай сайрап, көкүрөгүңдө кубаныч бакчасы пайда болот. Бир мүнөт болсо да көзүңдү жумуп ойлонуп көр. Башыңдан өткөн кыйынчылыктарды, проблемаларды, эртеңки картайган күнүңдү, карыздарыңдын көптүгүн, үй бүлөңдүн көптүгүн, кымбатчылыкты, банкротту, досторуңдун сага болгон суз мамилесин. Ошондо сен чыныгы кайгы капа, мусибат, тынчсыздануу каптайт. Ал эми бир мүнөт көзүңдү жумуп ойлонуп көр. Ыймандуулук кандай жакшы экендигин, Кудай Таала кандай жакшы жараткандыгын, сага кулак, көз, акыл, ден соолук, бейпилдик, ырыскы, бала чака, аял, үй, машине, дос жана башканын бир канча жакшылыктарды бергендиги тууралуу ойлонуп көр. Ошондо жашооңдун эң жакшы, бактылуу жагында жашайсың. Ошондой эле жашоонун бир мүнөтүн ушинтип жакшы ойлонсоң, экинчи мүнөтү да жана калган мүнөттөрү да ошентип оң жакка бурулуп кете берет. Эгерде пикириңди жакшы жакка өзгөртө билсең, негизинен турмуш бул кубаныч жана кайгы, бейпилдик жана коркуу, эс алуу жана чарчоо, байлык жана кембагалдык, ийгилик жана ийгиликсиздик. Ошондуктан ой пикириңди оң жакка буруп, бардык неемат, жакшылыктарды ойлонсоң, анда ырахатта, бейпилдикте, бактылуу жашайсың. Ошондой эле ой пикириңди терс жакка буруп, кайгы капа, жамандык, мусибаттар тууралуу ойлонсоң, анда кайгы капада бактысыз болуп жашай бересиң. Эки тизем бир ооруга чалдыгып, аны айтуу үчүн эки досумдун жанына бардым. Бирок экөөнө башка бардым. Бирөөсү өтө ыймандуу, адеп ахлактуу, шайыр шаңдуу жүргөн инсан эле. Ал мага жакшы сөздөр менен: "Бул тизе оору сенин жакшылыгыңа гана болот. Ооруган мусулмандын күнөөлөрү кечирилет. Күнөөдөн таза болосуң. Кудайдан сага берилген эскертүү, аны жакшылыктарын ойлон. Мынданда катуу, жаман оорулар бар. Алардын алдында сеники жеңил. Муну менен сенин жашооң токтоп калбайт, жакшы жакка улана берет" деп кубандырган сөздөрдү айткандарынан аябай сүйүнүп, Аллахтын мага жазган тагдырына ыраазы болдум. Ал эми экинчи досумдун жанына бардым. Ал жүрүм туруму кайгылуу, башкага да кайгы капаны айта берген инсан эле. Ал тиземдин оорусун кайра күчөтүп, "Сага жаш туруп бул оору келиптир, билбеймин, операция кылсаң жакшы болуп кетесиңби, жокпу? Балким баса албай майып болуп каласың. Башка тизе оорулар ушундай жаман болгон, алар операция кылдырып жакшы болгон эмес" деп, башка дагы бир канча ооруларды эскерип, көңүлүмдү чөктүрүп, кайгынын үстүнө кайгы, оорунун үстүнө оору кошту.
Эми ушул экөөнүн ой пикири эки башкалыгын салыштырып өзүң чечим чыгара бер. Аялың кээ бирде капаланып, каалаган нерсесин ала албагандыгы үчүн кыжырданып калат. Бир нерсе үчүн уруш жаңжал чыгарат. Ошондо аны аябай жек көрүп кетесиң. Ал эми дин тууралуу ойлонуп такыба болуп, сенин кылгандарыңды, каалаганыңды аткарып, балдарыңды караса, анда аны сүйүп, көзүңө эң жакшы аял болуп көрүнүп кетет. Ошондуктан максатыңды сен да түз жакка буруу менен жакшы мамиледе болуп, жакшылыкты жарат. Балаң бир жаман иш кылып койсо, аны урушуп тилдейсиң. А мүмкүн ага бооруң ооруп, кандай болсо да бала да билбей калды деп, эми мындай кылбагын, кылган ишиңди оңдогун, жакшы болгун деп айтаарсың. Кандай болгон күндө да баардыгы өз колуңда. Кайсы жакка баштасаң, ошол жакка карап кете берет. Капалантасыңбы, кубантасыңбы, аны каякка бурсаң, ошол жакка кетет. Кайгы капа бул жалындаган от сыяктуу. Андагы көпөлөктөр күйгөнү күйүп, калганы жерге түшөт. Ал эми куштар оттон качышып учуп кетет. Ошондой эле инсандар да ушундай. Руханияты алсыздар кайгы капаны өзүлөрүнө алып келет. Ал эми күчтүүлөр аракет кылышып, өз жандарына жамандыкты, кайгы капаны алып келишпейт. Ыраазы бол. Ыраазычылык бул бакыттын эшиги, бейпилдиктин ачкычы, тынчтык, амандыкка карай жол, ден соолуктун негизи. Аллахтын сага бергенине, тагдырына ыраазы бол. Баардык ишти Аллахка тапшыр. Кыйынчылыкта да, оңойчулукта да, капачылыкта да, жыргалчылыкта да сабырдуу бол. Сага келген кыйынчылыкка ыраазы бол. Ошондо ал нерсе жакшылыкка айланат. Үстүңө түшкөн оордукка ыраазы бол. Ошондо ал жеңилдикке айланат. Аллах жолунда кыйналып, Аллахка ибадат кылып рахаттан. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кедейликти сез. Ошондо ыраазычылыктын таттуулугун, ыкластуулуктун даамын, сабырдуулуктун пайдасын, шүгүрдүүлүктүн акыбетин сезесиң. Нараазылыктан узак бол. Анткени адамдык сапатыңды жок кылат, тагдырга болгон нараазылыкты билдирет. Аллахка күнөөкөр болосуң. Жаратылышка терс келет. Берилген ырыскыга нараазычылыкты билдирет жана өзүң каршы чыккандык, турмуштун таттуусуна, ачуусуна, жеңилдигине, оордугуна, кедейлигине, байлыгына, оорусуна, саламаттыгына ыраазы бол. Досторуңдан ыраазы бол. Алардын жакшы жактарын, жаман жактарын жабат. Анткени өзүң да баардык каталардан жана күнөөлөрдөн аруу эмессиң. Аялыңдан ыраазы бол. Анын жакшы жактары, жаман жактарын унуттурат. Анткени ал сенин да туура эмес жана ката жактарыңа ыраазы болду. Үйүңө ыраазы бол. Анткени олтурган бөлмөң сууктан сактап турат. Күндүн ысыктыгы падышанын тактысынан да жакшы. Үйүңдө бейпилдикте, саламаттыкта отуруп жеп жаткан ысык наныңа ыраазы бол. Анткени ал бийлердин тамагынан да даамдуураак. Эски жамаачы болсо да кийген кийимиңе ыраазы бол. Эгер анда такыбалык жана кадыр барк болсо, падышанын кийиминен да жакшыраак. Тынч саламаттыкта басып жүргөн бутуңа, таянган таягыңа ыраазы бол. Анткени ал байдын унаасынан да абзел. Иштеген жумушуңа ыраазы бол. Жумушуң жөнөкөй болсо да күнүмдүк турмушуңа жетип тургандыгы министрдин тапканынан да жакшыраак. Кыскасы ыраазы болсоң эле болду. Эгер ыраазы болбосоң, башка эмне кыласың? Же болбосо сенде ыраазычылыктан башка айламалың барбы? Же сенде асманга чыгып кете турган тепкич барбы? Же жазмыш тагдырдан качып кетүү үчүн жер ортосуна кирип кете турган чуңкуруң барбы? Же сенде айтылган ушак сөздөрдү жок кылып жиберүүгө сыйкырың барбы? Ыраазычылыктан башка сенде эч нерсе жок. Ошондуктан ыраазы жана шайыр шаттуу бол. Ыраазычылык менен эң жакшы кооз жашоого болот. Аллахка ант, эгер ыраазычылык жок болсо, якут маржандар төгүлүп турган деңиздин жээгинде курулган хан сарайда жашасаң да, астыңа бөлпүлдөгөн төшөктөр салынып, ойногонуң алтын болсо да, айланаңда кызматчылар чуркап турса да, бакыттын, тынчтыктын, бейпилдиктин жана саламаттыктын даамын тата албайсың. Өзүңдү эң баймын деп элестет. Бир күндө кадимкидей 3 жолу тамак жейсиң, кийим кийесиң жана жумшак төшөктө жатасың. Эгер акбалың ыраазы болуп, ырыскыңа каниет кылсаң, сенден өткөн бай жана бактылуу адам жок. Анткени турмуш ушундай сонун кооз экендигин билдиң. Ошондуктан сага эң кооз турмуш насип кылсын. Көңүлүң бейпил болсун. Өмүрүңдүн аягына чейин эң жакшы турмушта жаша деп айтаар элек. Илимпоздор, даанышмандар жана докторлор да ыраазычылык ден соолукка эң жакшы деп ачылыш жасашкан. Кайсыл бир адамдын дааватын же даанышмандын сөзүн же доктордун кеңешин уксаң, тынчсыздануудан узак болуп, ыраазычылыкта жүр деп айтат. Бардык илимдүү, акылдуу адамдар ыраазычылык маселесинде бир пикирге келишип, ыраазычылык
Бул бейпилдиктин эшиги жана кайгы кападан кутулуунун бир гана жолу экен деп табышкан. Азыртадан баштап бардыгына ыраазы болуу менен карай бер. Бардык иштин оң жагын кара. Жакшы нерседен пайдалана билип, жамандыкты көзгөлбө. Жаратканга ыраазы болуп, инсандар менен жакшы мамиледе бол. Өзүңдөгү неемат жакшылыктарды баалай билип, анын кадыр баркына жетип, жашоо турмушуңда андан эң жакшы ийгиликтерди чыгарып, аны пайдалуу иштерге сарпта. Тагдырыңа ыраазы болуп, оттой ысык болсо да өткөндү унута билгендигиң үчүн сага жакшылык болсун деп айтабыз. Эгер бул жашоо турмушуңа ыраазы болсоң, анда акыретиңе да ыраазы болосуң. Ошондо гана бул аятта айтылган инсандардын катарына киресиң. Мунун себеби алардан Аллах ыраазы болду. Алар да Аллахтан ыраазы болушту. 98:8. Өзүң себепкерсиң. Аллах Тааладан кийин бактылуу кылууга жалгыз өзүң себепкерсиң. Кайыптан сага бир ыңгайлуу убакыт келет деп күтпө. Жумушка орношсом же үйлөнсөм, акчалуу, үйлүү болсом, ошондо бактылуураак, кубаныч болот деп кечиктирбе. Эгерде ушунун баары болсо да эч качан бактылуулук келбейт. Анткени каяка барсаң да жаның өзүң менен кошо жүрөт жана эч өзгөрбөйт. Ага өзүң жоопкерсиң. Ошондуктан ой пикириңди азыр өзгөрт да өзүңдү бактылуумун деп ойло. Ошондо бактылуу боло аласың. Бактылуулукту куру ойлор, кыялдар менен элестетпе. Үйүң ылайдан болсо да, жаныңда бир наның, бир курма же сууң болсо да, үнүңдү кубануу менен бийик көтөрүп, өзүңдү бактылуумун деп түшүнгүн. Эми элестетип көр, зыңгыраган сарайда жашайсың. Кызматчылар эң даамдуу тамактардан, суусундуктардан даяр кылып алып келип турат. Бул нерсени кыялдануудан башка эч кандай пайдасы жок. Мүмкүн бул куру кыялдарың кубанычтын ордуна сага кайгы капаны алып келер. Анткени сен ошол куру ой пикириңе кайгы камдарды гана топтоп жатасың. Анда эмнеге көк тиреген имараттарда жашаган байлар тынчсыздануусун, баш оорусун баса турган дары дармектерден ичишет? Эмнеге кичинекей үйдө жашаган жөнөкөй адамдар эркин куштай болуп бактылуулук аларды курчап турат? Себеп тигилердин да, булардын да ой пикири ар башка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен хандак урушунда коркунучка, ачкачылыкка, кыйынчылыкка кабылып калып, аң казышкан. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына келечек тууралуу жакшы кабарды айтканда момундар айтышкан: Аллах жана анын элчиси туура айтат деп чын жүрөктөн ишенишкен. Ал эми мунафыктар болсо, Аллах жана анын элчиси бизге куру бадаларды эле айта берет деп ишенишкен эмес. Булардын баары бир чогуу болушса да, экөөнүн пикири эки түрдүү болгон. Ошондуктан ар кимдин жүрөгүндөгү ишеничине байланыштуу болот. Сен да ой пикириңди азыр түздөп оңдогун. Турмушуңду жаркын келечекке, жогору бийикти көздөй ой жүгүртсөң, келечек турмушуң да жаркын болот. Ал эми жаман ой жүгүртүү менен карасаң, анда коркунучта жашай бересиң. Эгер эки инсанды көрсөң, экөө бир үйдө чогуу жашашса, экөөнүн турмушу да жашоосу да бирдей болсо, экөөнүн бирөөсү бактылуу кубанычта жашаса, экинчиси бактысыз капалыкта жашайт. Эмне себептен ушундай болот? Экөөнүн тең баардык нерсеси бирдей болсо, анткени экөөнүн эки башка ой жүгүртүүсү бар. Биринчиси жакшы ой пикирди ойлонуп, келечекте бактылуу жашоо тууралуу пикир кылса, экинчиси кайгы капада болуп, келечекте кыйынчылыктар болот деп ой пикир кылууда. Эгерде кайгылуу жаман ой пикир кылуу оорусу менен оорусаң, жаныңды өзүңдүн денеңден сууруп чыгып, башка ыңгайлуу жерге барып жаша. Тоолор сага алтын болуп берсе да, сен ошол жаман кайгылуу ой пикириңде кала бермексиң. Анткени башыңдагы пикирлер сенден арылбайт. Билем, үйүңдү, машинаңды өзгөрттүң, эс алуу жайларга чыктың, той тамашаларга катыштың, бирок ошол пикириң ошондой бойдон кала берди. Ошондуктан акыбалың өзгөргөн жок. Бардык нерсени оң же терс көз караш менен кароого болот. Эгер досуңдун жакшы жактарын, сени менен көпкө дос болгондугун, ак көңүлдүгүн пикир кылсаң, аны жакшы көрөсүң. Ал эми анын жаман жактарын, каардуулугун, шашмалыгын пикир кылсаң, аны менен дос болууну каалабай кетесиң. Мисалы сапарга чыгууну айтсак, сапарга чыгуу бул жер которуп жакшы жерлерди көрүү, жаңы нерселерди билүү деп жакшы пикир кылсаң, анда көз алдыңа, жүрөгүңө жакшы көрүнөт. Ал эми сапарга чыгуу бул кыйынчылык, азаптуу, машакат, үйүңдөн эли журтуңдан узак болосуң деп жаман пикир кылсаң, анда сага оордук болуп сапарга чыккың келбей калат. Пикириң бул сенин компасың. Аны кубанычка, курсанчылыкка каратсаң, ошондо жашоо турмуш сен ойлогондон да кооз жана укмуш экендигин көрөсүң. Ошондой эле биз силерди орточо адилеттүү үммөт кылдык.
Адилеттүүлүк бул акылдуулуктун жана шарияттын талабы. Анда чектен чыгууда каардуулук да жок, ашыкча да кемчилик да болбойт. Ким бактылуулукту кааласа, анда ой сезимин, акыл эсин оңдосун. Жакшылыкта да, ачуулукта да, кубанычта да, капалыкта да адилеттүү болсун. Анткени бир окуя болгондо аша чаап кетүү бул зулумдукка, адилетсиздикке кошулат. Ошондуктан орточо болгондук эң жакшы. Себеби шарият баардыгын таразалап туруучу. Жашоо турмуш бул адилеттүүлүк. Жашоодо эң чарчаган инсан бул напси баленин айтканын кылып, жаман ой пикирге моюнсунган инсан. Ошондо анын көз алдында кичинекей нерселер чоң көрүнүп, көзү караңгылашып, жүрөгүндө көрө албастык, ачкөздүк согушу жүрөт. Анткени ал шектенүү, чочулоо, куру жалак ой пикирлер менен жашап жатат. Жада калса ушундай инсандардын кээ бири баарын өзүнө каршы деп ойлойт. Башкалар аны жок кылууну көздөп жатат деп түшүнөт. Ошондуктан аны азгыруу басып, дүйнө ага караңгы болуп коркунучта, кайгыда жана караңгылыкта жашайт. Жалганчылык, ушакчылык бул шариятта күнөө болуп саналат. Аны адеп ахлаксыз, тарбия көрбөгөн жана Кудайдан коркпогондор гана кылат. Ар бир добушту өздөрүнө душмандык жасагандай эсептешет. 63:4. Ооба, акылдуу, билимдүү инсан ар бир нерсенин өз ордун бергин, кичинекей ишти чоңойтуп жибербей үнөмдүү, адилеттүү бол. Болбогон шектүү жалган нерселердин артынан жүрбө. Сүйүү жана жаман көрүү тууралуу бул айтылган сөздү уксак, сүйгөнүңдү акырын сүй, балким ал бир күн жаман көргөнүң болуп калар. Жаман көргөнүңдү акырын жаман көр, балким ал бир күн сүйгөнүң болуп калар. Балким Аллах силердин ортоңор менен каршы болуп жаткандардын ортосунда достук, сүйүү орнотоор. Аллах кудуреттүү, Аллах кечиримдүү, Аллах мээримдүү. 67. Кайгыруу бул шариятта керексиз, негизсиз. Кайгы капада болуу бул тыйылган нерсе. Аллах Таала айткандай: алсырабагыла жана кайгырбагыла. 3:139. Алар үчүн капаланба. 15:88. Кайгырба, чындыгында Аллах биз менен бирге. 9:40. Ыймандуулар ошолорго коркунуч болбойт жана алар кайгырышпайт. 5:69. Кайгыруу бул алдыга койгон максатты, кайраттуулукту өчүрүү жана ишенимди суутуу, жашоо турмушту да ооруга айландырат. Анын сыры кайгыруу бул жүрүп жаткан нерсени токтотуу болот. Жүрөктөн кайгыга орун берүүнүн кажети жок. Шайтандын эң жакшы көргөн жумушу бир пендени кайгыртып, анын алдыга бараткан ишин токтотуп, жолун тосуу. Аллах Таала Куранда айтат: албетте, кара өзгөй, шыбыр сөздөр ыймандуу адамдарды капага салуу үчүн шайтан тарабынан болот. 58:10. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда: 3 киши болсо экөөсү бири-бири менен шыбырашпасын, анткени ал үчүнчүсүн капа кылып коет деп кайтарган. Момундун кайгыга батуусунун кажети жок, анткени ал нерсе азаптуу иштерден болуп, инсандын оор акбалга алып келүүсү ыктымал. Мусулман адам кайгы капаны кетирип, ага моюнсунбай, аны жалганга чыгарып, аны жок кылуу үчүн туура жолдор менен күрөшүү керек деп айтылган. Кайгы капага батуунун эч кандай кажети жок, анын пайдасы да жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда: Аллахым кайгы капалыктан өзүң сактагын деп Аллахка дуба кылаар эле. Кайгыруу бул жашоо турмушту төмөн чөктүрөт. Руханиятка уулуу ооруу, алсыздыкты, бактысыздыкты, машакатты алып келет. Кооздукту тосуп караңгы кылат. Ал эми турмушта анча-мынча кайгыруулар боло берет. Бул жашоо турмушта болуп турган нерсе. Ошондуктан акыретте бейишке кирген адамдар айтышат экен: бизден кайгы капаны арылткан Аллахка мактоолор болсун. 35-34. Жашоо турмушта анча-мынча кайгы мусибаттар болуп тургандай эле, аятта бейишке киргендерде турмушта кээ бир кайгыларга кабылгандыгын билдирип турат. Эгер инсандын башына бир кайгы түшсө, аны кетирүүгө бир амал таппаса, ага сабыр кылсын. Ошондо ага сабыр кылгандыгы үчүн сооп жазылат. Анткени ал да мусибаттардын бир түрү. Ошондуктан эгер бир мусибат келсе, дуба кылып, шарият көрсөткөн жолдор менен кетирүүгө аракет кылсын. Эгер пенде бир сооптуу ишти аткара албай калып кайгырса же болбосо бир күнөө кылгандыгы үчүн кайгырса, анда анын ыйманына ыйман кошулуп жатканынын белгиси. Ал эми пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул хадиси: кайсыл бир момундун башына бир ооруу же кыйынчылык же кайгы түшсө, анын күнөөлөрүн Аллах сөзсүз кечирет. Бул Аллах тарабынан пендесине келген бир мусибат жана сыноо дегенди түшүндүрөт. Ошон үчүн Аллах анын күнөөлөрүн кечирет. Инсан башына бир мусибат келүүсүн Аллахтан талап кылбоосу керек. Бул нерсе шариятта туура эмес. Эгерде туура болгондо, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчилерден болуп Аллахка дуа кылып,
кайгы мусибаттарды сурайт эле. Тескерисинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтан кайгы кападан узак кылуусун сурап дуа кылар эле. Дайыма ыраазычылыкта жүзү жарык жылмайыңкы болуп жүргөн. Ошондуктан сен да Аллахка дуба кылып жакшы жашоону, ыраазычылыкты, бейпилдикти, амандыкты сурагын. Такыбай инсандардын кээ бирлери айткан экен: бул дүйнөдө бейиш бар. Кимде ким ага кирбесе, акыреттинда бейишине кирбейт деп. Бизди бакыт нуруна бөлөөгө, туура хидаят жолуна салууга, оор кайгылуу жашоодон куткарууга жалгыз Аллахтын өзү гана кадыр. Жылмай. Орточо күлкү бул кайгы капанын дарысы. Руханиятты кубандыруу, жүрөктү кубантуу. Абу Дарда разиаллаху анху бул тууралуу мындай деген сөзү бар: жүрөгүмдү эс алдыруу үчүн күлөмүн. Жада калса инсандардын эң ардактуусу болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда кээде жылмайып күлөт эле. Ошондуктан жылмайыңкы болуп күлүү напсинин жана руханиятты даарылоо үчүн акылдуу инсандарга жакшы болот. Күлкү бул ден соолуктун мүлкү, эс алуунун чокусу, бирок оожок эле күлө берүү болбойт. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: көп күлбөгүлө, анткени көп күлүү бул жүрөктөгү ыйман нурун өлтүрөт, алсыз кылат. Ал эми күлкүдө да орточолук керек. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде ушундайча буйруган: бир тууганыңа жылмайыңкы жүз менен кароо бул да бир садака. Бирок эч качан бирөөнү мыскылдап күлбөө керек. Аллах Таала Куранда мындай деген: аларга, капырларга биздин аят кереметтерди алып келгенде алар ага мыскылдап күлүштү. 43-47. Ал эми кыямат күнү бейишке кирүүчү момундар капырлардын үстүнөн күлүшөт. Ал күндө момундар капырлардын үстүнөн шылдыңдап күлөт. 83-34. Илгери арабтар жылмайып шайыр жүргөн адамды мактап, аны жоомарт, кеңпейил дешчү экен. Чындыгында ислам дини акыйдада, ибадатта, адеп ахлакта жана баардык нерседе адилеттүүлүктү жана орточолукту каалайт. Кабагын салып күңүрт жүрүү да болбойт. Ар дайым бакырып күлүп жүрө берүү да болбойт. Бирок олуттуу жана руханий шамдагайлыкты, шайыр шаңдуулукту талап кылат. Ахмад Амин Файзыл Хатир деген китебинде мындай деген: бул турмушта жылмайып шайыр жүргөндөрдүн өздөрү да бактылуу жана жумушту да жакшыраак аткара билет. Жоопкерчиликтүү, кыйынчылык мусибаттарды да жеңе билет. Өздөрүнө да башкаларга да пайда келтире турган чоң иштерди аткарат. Кээ бир инсандар бар, баардык нерседен бактысыздыкты жаратат. Ошондой эле кээ бир инсандар бар, баардык нерседен бактылуулукту жаратат. Кээ бир аялдар бар, үйдө каталыктан башка эч нерсени көрбөйт. Бүгүн ал аял үчүн караңгы күн, анткени табак сынып калды, анткени тамак туздуураак болуп калды, анткени бөлмөдө түшүп калган кичинекей таштанды көрүп калды. Ошондуктан ал тилденип бакырынат. Үйдө ким болсо баарын тилдейт. Алоолонгон от болуп баарын куйкалайт. Кээ бир эркектер бар, өздөрү да тынчсызданып, айланасында тынчын кетирет. Анткени ал бир жаман сөз эшитип калды же бир жаман иш болуп калды. Банкрот болуп калды. Анын көз алдында бүт дүйнө караңгы болуп көрүнүп, айланасындагыларга да аны караңгы кылат. Ушундай инсандарда кичинекей бир жамандыкты чоңойтуп жибере турган пейил бар. Арадай нерсени чарадай кылат, чыбыктай нерсени дарактай кылат. Мындайларга жакшылык болбойт. Колунда бар нерселер канчалык көп болсо да ага кубанбайт. Байлыгы канчалык көп болсо да аны менен ырахатта, бейпилдикте жашабайт. Бул жашоо бир искусство, аны үйрөнүү керек. Инсан мал дүйнөгө кул болуп жашагандан көрө, жашоо турмушунда эң сонун бакыт гүлүн, сүйүүнүн даамын татып жашаганы жакшы. Эгер жашоонун кооздугун, бакыттын сүйүүсүн татыбастан өмүр бою байлыктын артынан чуркап кыйналгандын эмнеси жакшы? Көпчүлүк инсандар жашоо кооздуктарынын алдында көзүн ачпайт да, акча байлыктын алдында көзүн ачып, бакыт бакчасынын жашоо гүлүнүн мүрөк суусуну сайраган кушту көрбөй өтүп кетет. Анткени ал нерсеге көңүл бурбайт. Алардын көңүлү келип турган акча жана байлыкта. Эгер бактылуу жашоону акчага алмаштыруу мүмкүнчүлүгү болгондо, анда алар бактылуу жашоосун да берип, ордуна акча алмак. Көз алдыбызга кооздукту көрүү тосулуп калганда, байлыкты гана көрүүнү үйрөнүп алганбыз. Маанайың чөксө эле үмүтсүз болуп калба. Эгер жылмаюуну, шаңдуулукту кааласаң, анда үмүтсүздүк менен күрөш. Сага да башкага да ийгиликке жетишүү мүмкүнчүлүгү бар. Сен үчүн да башкалар үчүн да ийгилик эшиги ачык. Өзүңдү жакшылыкка, келечекке үмүттөндүрүүнү адат кыл. Эгер кичинекей нерсеге эле жетишүү үчүн жаралганмын деп ишенсең, анда өзүң ишенгендей турмушуңда ошол кичинекей нерсеге жетесиң. Ал эми чоң ийгиликтерге жетүү үчүн жаралганмын деп ишенсең, анда сенде кайраттуулук пайда болуп,
алдыңдагы баардык кыйынчылыктарды жарып өтөсүң да чоң ийгиликтерге жетишесиң. Буга жөнөкөй эле мисал айтсак болот. Ким 100 метр аралыкка чуккоого жарышка түшсө, анда ал ошол 100 метрге жакындаганда чарчай баштайт. Ал эми ким 400 метр аралыкка чуккоого жарышка түшсө, анда ал 400 метрде да 200 метрде да чарчабайт. Ошондой эле адам баласы да алдыга канчалык жигердүү аракетти, максатты кылса, ошончолук ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан алдыга бир максат кой, ага жетүү канчалык кыйын болсо болсун, бирок ага сабыр кылуу керек. Анткени алдыга күн сайын жаңы кадамдарды жасап жатасың. Инсандын напсиси болсо аны тосуп, кыйындаштырууга аракет жасап, караңгы кылып көрсөтөт. Үмүттү үзүп, жаман жашоону көз алдыга элестетет. Башкалардын айыбын, кемчиликтерин көрсөтүп, ааламдын жаман жактарын гана айттыртат. Турмушка шайыршаңдуу, жылмайыңкы караган инсан кыйынчылыктарды көрүп, аны жеңүүдө ырахат алат. Кыйынчылыкты көрүп, ага карап жылмаят, аны менен күрөшүп жатып жылмаят. Ал эми турмушка кабагын салып караган инсан кыйынчылыктарды жеңүүдө артта калат. Кыйынчылыкты көргөндө аны чоңойтуп жиберип, кайраттуулугу алсыздана түшөт же болбосо сөздөр менен шылтоолорду табат. Жашоодо ийгиликке жетүүнү каалайт да, ага аракет жасабайт. Баскан жолунун баарында айбаттуу арыстанды көрөт. Асмандан алтын жаашын же болбосо жерден кен чыгуусун күтөт. Жашоо турмушта кыйынчылык бул болуп келген нерсе. Жүрөгү алсыз инсандардын көз алдында баардык нерсе кыйын болуп көрүнөт. Ал эми жүрөгү баатыр инсандын көз алдында эч нерсе кыйын болуп көрүнбөйт. Кыйынчылыктарды канчалык жеңген сайын анын күчүнө күч, демине дем кошулат. Ал эми алсыз инсан турмуштун кыйынчылыгынан качып, оорусуна оору кошулуп, алсыздыгы ого бетер күчөйт. Кыйынчылыкты кабанаак иттей көрүп, ага жолукса тиштеп ала тургандай ойлойт. Бул жашоо турмушубузда инсан канчалык шайырдуулукка, жылмаюуга, кеңпейилдикке, ачык көңүлдүүлүккө, адеп ахлакка, руханий байлыкка жана жумшак мүнөзгө муктаж. Кыйынчылыктын ырахаты. Кыйынчылык дайыма эле жаман эмес жана эч качан терс көрүнүш эмес. Пенденин кээде кыйналганы жакшыраак. Эң жакшы дуба кыйынчылык менен бирге айтылат. Кыйналып турган убакта таспих зикирлер чын жүрөктөн айтылат. Бир студент окуусун ийгиликтүү бүтүрүү үчүн башында кыйынчылыктарды чексе, анын натыйжасы эң билимдүүлөрдөн болуп окуусун бүтүрөт. Анткени башында азап тартса, аягында ырахатын көрөт. Акын, ырчы ырт окууда катуу аракеттерди жасап, азап тартып кыйналса, соңунда эң сонун ыр саптарын жаратат. Анткени ал чын жүрөктөн кыйналып, аракет жасап, бүт акылын иштетти. Жазуучу турмуш азаптарына бышып чыкса, анда эң сонун пайдалуу, үлгүлүү, эсте калаарлык, инсанды өзүнө тарта турган чыгармаларды жаратат. Эгер студент окуусунда ойноп күлүп, жыргап куунап, кыйналгысы келбей жүргөн болсо, анда ал студент жалкоо, салбыраган жана ылдыраган бойдон кала берет. Эгер акын ырчы ыр жазууда кыйынчылыкты көрбөсө, ачуу чындыкты таппаса, анда анын ыры үйүлгөн кумдай болуп, эң арзан сөз болуп, пайдасы жок көбүктөй кала берет. Анткени анын ыры жүрөктөн чыкпай эле тилинин учунан гана чыккан. Жазган ыры жүрөгүндө жашаган эмес, пикирлерине келгенин эле жазып койгон. Буларга эң үлгүлүү мисал катары сахабаларды айтып өтсөк, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала тарабынан жаңы элчи болуп жөнөтүлгөндө, ислам динине кирген момундар эң аракетчил болгон. Ошолордун ыйманы эң жогору, жүрөктөрү эң таза, чындыкты сүйгөн жана эң илимдүү болгон. Анткени алар кыйынчылыкта, оор турмушта жашашкан. Ачкачылык азабын чегишип, ар түрдүү азаптар менен азапталышып, өз үй жеринен, жакын туугандарынан айрылып, бөтөн жерде жана бөтөн элде жан калкалашкан. Ошентип алар инсандардын эң тазасы, эң белгилүү көрүнүктүүсү жана дин үчүн малын да, жанын да берүүдө башкаларга эң чоң өрнөк болгон. Анткени алар Аллах жолунда чөлгө дуушар болушуп, чаңкашса, чарчашса, ач калышса, каапырларды ызаландырта турган бир жерден өтсө жана душманды жеңсе, аларга ошол себептүү гана жакшы амал жазылат. Албетте, Аллах жакшы иш кылгандардын сообун текке кетирбейт. 9:120. Азыркы заманда да кээ бир инсандар бар, эң чоң жетишкендиктерге жетишүүдө. Булардын көпчүлүгү бул дүйнөнү акыретке алмаштырышкан. Анткени алар да убагында азап тозокторду көрүп кыйналышкан. Анда эмесе сен да кыйналуудан, азап тозоктон коркпо. Анткени акырында жеңиш сеники болуп, кыйналгандарыңдын баардыгы сага күч-кубат жөлөк болуп берет. Жүрөктөн күйүп сүйлөгөн адам сөздөрүн башканында жүрөгүнө жеткиликтүү кылып айтып, руханий колдоо берет. Анткени ал өзү да кыйынчылыктарда жашаган.
Ал, Аллах, алардын жүрөгүндө эмне бар экенин билген жана билүүчү. Аларга жүрөктөргө тынчтык салган жана аларды жакынкы жеңиш менен сыйлады. 48-18. Эгер сөзүң же ырың таасирдүү болсун десең, анда аны айтуудан, жазуудан алдың, өзүң ошого күйүп жангын жана таасирленгин. Татып көрүп бирге жашагын. Ошондо башкаларга таасир тийгизээрлик болгонун көрөсүң.